Акыркы убактарда айыл жеринде ашыкча ысырапкерчиликтен качып, элдин керегине жараган жаштар көбөйүүдө. Алай районунун Кабылан-Көл аймагында 1993 жылы туулган жаштар өз айылдашы үчүн жалгыз бой 3 балалы энеге мындай 2 бөлмөлүү үйдү куруп берип, бүт айыл элин кошо сүйүнттү. Ак өргөсүнө көчүп кирген Назира Хапизова жаңы коломтосунун отун жандырды. Кыштын суугуна калбай 3 баласы менен жарык, жылуу тамга кирип алганына сүйүнүп турат. Үйдү белекке берген жаштар тамды толугу менен бүтүрүп, мешин куруп, килем төшөп, асма шам чырактарына чейин алып берген. Жаш балдар менен каякта кура албайт элек мындай үйгө. Азыр мындай үй куруш кыйын. Кабылан-Көл айылынын ушу балдарына, жаштарына рахмат чоң ошолорго. Тилеген максаттарына жетишсин. Рахмат үйдү салып бергенине. Абойлорун жабыштырып, ошо печкаларын сонун кылып куруп, жарык болуп, күн тийген жактыган өтө тийгизбей, орточо кылып бардыгын сонун кылып жасаптыр. Алырга кут болсун. Кандайсың? Жакшымы? Жаңы конуштуу болгон айылдашын куттуктап келгендердин аягы үзүлө элек. Бири үйүнө идиш аяк, дагы бири балдарына жылуу кийим берип колдоо алууда. Биз өзүбүз үйдү болгондой эле ушинтип сүйүнүп атабыз. Ушул эжебиз кошунабыз үйлүү болгонуна баарыбыз кубанычтабыз. Ушу эженин кубанычын теңге бөлүшүп, ушу кайнагабыз өтүп кеткен. Ушунун жоктугун билдирбей ушу балдар ушу баласына арнап үй салып бергенине чоң ыраазычылык билдиребиз. Мурундагы баарыбыздын алыбыз жетсе болот эле ушундай кылышты. Ого башыбыз иштебей, иштесе дагы пул жакшы көрүнүп калган. Бу да эми азыр мына жаштар наоборот бизге мындай кылып атат. Биз жаа уялып атабыз. Ушу неберелерибиз менен теңдешип ушундай уюштуруп, мындай үйдү салып берип атат. Буларга чоң рахмат деп ойлойбуз бул. Айылды өнүктүрүү жылынын бир өрнөгү деп эсептейбиз биз айылды ажабыздын. Ушундай немелер, жакшылыктар ар бир айылда болсун, жаштар ушундай өрнөктүү болушун деп биз аксакалдар дуабызды беребиз ошо. Жер титирөөдөн кооптуу абалга келген эски тамда жашап жаткан үй бүлөгө турак жай салуу маселесин жаштар жаз мезгилинде көтөргөн болчу. Чет өлкөдө иштеген жаштар каржылык жардам көрсөтүп, айылдагы достору уюштуруу иштерин алып, устада жаштардын өзүнөн чыккан. Көпчүлүгү баа таладагы балдар мындай көтөрдү, финансы жагынча. Анан бул жерде айылдагы балдар биз ашар ыкмасы менен эле фундаментин, дубалын деле биз өзүн колдон келген балдар бар экен, ошолор менен бүтүрдүк. Учурда Кабылан-Көлдүк жаштар айылды өнүктүрүүгө зор салым кошууда. Бири жакыр үй бүлөгө там салып берсе, дагы башкалары айылдагы 1,5 чакырым жолду түнкү жарыктандырган. Күнгөй айылында 84-жылкы балдар чыкты. Аларда мына Күнгөй айылына 1,5 километр жерге түнкү жарыктандыруу орнотуп берип, айылыбызга бир жакшы идеялар болуп жатат. Бунун пайдасы аябай чоң. Түндөсү бир үйдөн бир үйгө нары бери барышат. Андан сырткары мына түнү мечитке аксакалдарыбыз караңгыда фонарик менен келип жүрүшкөн. Андан азыр эми жарык жолдо гана келип. Бүгүн жаштар аймактарды өнүктүрүү жылын колдоого алып, көңүл ачуунун ордуна пайдалуу жумуштарды жасап жатканына айыл калкы кубанат. Мындай саамалыктар аймактарга жайылып, муундан муунга улана берерине ишенет. Зыйнат Ибраимова, Нурбол Талантбек уулу, ЛТР, Ош облусу.